Дагы 4 адам, 5 адамдан сырткары дагы 4 адам кошулду. Азыр уже лаборатория уже немесин берди. Булар бизде Ырыс айыл өкмөтүнөн кошулуп атат. Эми фамилияларын окуп эле коеюн. Эң жашы 7 жашар бала. Булардын баардыгы контакттагылар. Умурага барбагандар. Баардыгы дагы 4 адамдыкы уже анализ чыкты. Азыр 4 адамды тең алып барып жаткырабыз. Эң кичүүсү ошондо 7 жаштагы бала ооруга чалдыкты. Азыр 10 минуттан кийин биз жарандык коргоону комиссиясы уже чакыртылды. Bir 15 saat, жарым сааттын ичинде биз уже кырдаалды карап туруп, область боюнча өзгөчө кырдаал киргизүү. Ошол эле кезде областтык ЧПК дагы чакыртылды. Ал менен кайсы жерлерге чектөө киргизебиз. Кайсы айылдарга ошо адам кирбей чыкпайт, ошол жерде мындайча айтканда чектөөлөрдү алабыз. Ал bir жарым сааттын ичинде анын дагы уже чечимдерди кабыл алабыз. Себеп дегенде уже токтолостон көбөйө баштады. Контакттар өтө көп боло баштады. Көчөдөгү элдерди дагы бир жолу мен суранып кетем. Уже бардыңыздар ичкерге киргиздер. Бая мен информация берип кеткенде, обсервацияда 60 адам жатып атат. Немеде турат. Бул 60 адамдын дагы коркунучу бар бизде. Аларды дагы дыкат көзөмөлдө туруп атат. Уже Сузак районунда 4 айыл өкмөт деп атталып атат. Бул 4 айыл өкмөт өтө чоң калктын саны жашайт. Сузак айыл өкмөтүндө билесиздер 40 миңге жакын, Ырыс айыл өкмөтүндө деле 38 миңге жакын, Атабеков айыл өкмөтүндө 8-10 миңге жакын калк жашайт. Орто эсеп менен биздин эсеп менен уже 150 миңдей калк жашаган аймактар да уже өзгөчө мындайча айтканда оорулар катталды. Ушул айылдагыларга мен суранып кетем, урматтуу жарандар, ушул айылдарга кирбөөнү тыюу салабыз. Сиздерден суранабыз, кирбеңиздер, ден соолук керек болсо, ушу 3-4 мен азыр атын айтып кеткен Сузак, Атабеков, Ырыс айыл аймактарынын аймагына кирбешти бардыңыздардан суранып кетем. Кандай маселе болбосун ал аймактарга кирбешке аракет кылыңыздар. Себеп дегенде оору мындан ары да таркап кетпесин, биз алдын алышыбыз керек. Көчөдө жаш балдар менен жүрсө, биз азыр өзгөчө кырдаал киргизгенден уже чара көрүп баштайбыз. Ошон үчүн ушул жактарын жакшылап көзөмөлгө алыңыздар. Ошондо жалпы 12 болду. Жалпы Сузак районунда 12 болду. Ошондо вирус аныкталган, коронавирус уже аныкталды. Буларда коронавирус аныкталды деген жарандар. Төртөө тең жөн эле контактта болгондор. Булар контактта болгондор, эң кичүүсү 7 жашар. Ырыс айыл өкмөтүнө. Булар Ырыс айыл өкмөтүнө. Мындан сырткары дагы изоляцияга алынгандар барбы? Шектелип атып анализ алып келип карап атат. Обсервацияга алынгандар бар. Обсервацияда ошо 60 адам азыр ушулордун дагы анализдерин жөнөтүп атат. Ар саат сайын бизге лаборатория берип атат. Мен бая айткам 40 адамдыкынан 5 чыкканда, азыр бир 5-10 адамдыкынан жакындан эле уже бизге 4-өн чыгарып берип атат. Лаборатория боюнча, көчмө лаборатория боюнча уже биздин медиктер айтты, азыр уже Жалал абад шаарына кирип келип калды. Уже ушул жерден анализ чыгарып, ушул жерден уже инфекционныйга жаткырышты баштайбыз. Уже областка жарыяланат өзгөчө. Азыр жарандык коргоонун чакырдык. Бардыгы келип болуп, бир 5-10 мүнөттүн ичинде уже биз чечим кабыл алабыз. Эми азыр калктын санын санайбыз, баардык нерселерди санайбыз. Анан ушу Ош-Бишкек жолунда автоунаалар каттай береби анда? Ош-Бишкек жолунда автоунаа азырынча чектөө киргизе албайбыз, себеп дегенде каттоо жүрбөйт, бирок Ош-Бишкек жолунда ар бир районго уже блокпостто коюлат. Ар бир адамды каралат, флорлоонот, мындайча айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкө аракет кылабыз. Биз суранып кетет элек, өзү негизи Жалал абад областына сырттан келбешти элди биз суранып кетет элек. Ошол эле Бишкек шаарынан башка жактагыларды эми бүгүн ушундай темп менен кетип атат. Республикалык деңгээлде да уже каралса керек деп ойлойм. Уже каралып атат азыр. Ошон үчүн мен элди суранат элем. Областтардын ичинде бизге Жалал абад областына сырттан келбегенге аракет жасабыз. врачтардан